Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу достор. Сиздер менен Айжамал Мангелди жана төстүү тасма берүүсү. Бүгүнкү чыгарылышыбызды бийге арнайбыз. Өткөн дем алыш күндөрү Бишкекте жаңы Антре 2 балет студиясынын ачылышы болду. Гимнастика, балет жана бийден тышкары бул жерде Гала театрдын жардамы менен ар шемби сайын балдардын жомокторун көрө аласыз. Бүгүн биз 11-чи кичи райондо Антре чыгармачылык студиясын ачып жатабыз. Эми балдар менен келе аласыздар. Ошондой эле ишемби күндөрү ушул жерде жомокторду ойнойбуз. Балерина кыздар чыгып бийлегенин көрүп, көрүүчүлөр залынан кичинекей балдар аларды кайталоого аракет кылышат. Мен 6 позицияны үйрөндүм. Эми балериналар буту менен эмне кылышат экенин билем. Бул биринчи, а бул экинчи. Студия өзү 5 жылдан бери иштеп келет. Ушул убакыттын ичинде күйөрмандар пайда болду. Алар Борбордо эмес, кичи райондордо дагы бир филиал ачууга ынандырышкан. Көбүнчө балет студиясына балдарды энелери алар кооз кыймылдап жана бийлегенди үйрөнүү үчүн жана пластика менен келбеттин үстүндө иштөө үчүн алып келишет. Балеринага дароо жазылуу зарыл эмес, бирок бул да мүмкүн. Бирок балет мектебине өзүң үчүн, ден соолук жана жакшы маанай үчүн барса болот. Жаш айырмасы жок. 3 жаштан баштап студияга кош келиңиз. Антре 2-нин ачылышынын урматына конокторду кызыктуу программа күтүп турду. Интерактив, флешмоб, би, театрлаштырылган оюн зооктор, активдүү катышуучуларга белектер, сайма жана сүрөт тартуу боюнча мастер-класстар. Майрамдык программа Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген актрисасы Галина Кетованын жетекчилиги астында Гала театрдын студиясынын артисттери менен кооздолуп, алар жомоктун чакан үзүндүсүн тартуулашты. Мен буга чейин 2 жолу жомоктордо бийледим. Азыр дагы 3-чү жолу бийлейм. Заманбап хореография, стрит-дэнс тобунун B-Style мектебинин катышуучулары өз өнөрлөрүн тартуулашты. Хатха-йога тобу өзүнүн талантын көрсөтүштү. Жаштын мааниси жок экенине дагы бир жолу ынандык. Бачата студиясынын аткаруусу. Бийчилер 60-тан ашкан жаш кыздар. Биз үчүн жана ошондой эле көрүүчүлөрдүн бардыгына аябай кызыктуу болду. Бишкекте балдарыңызды алып келе турган дагы бир жер пайда болду. Бийден тышкары бул жерде Гала театрдын жардамы менен дем алыш сайын балдардын жомокторун көрө аласыз. Ар бир кыймыл жана визуалдык деталь татаал эрежелер тутуму менен башкарылган кечени элестете аласызбы? Кылымдар бою мындай ырым-жырымдар Европа дворяндары үчүн кадимки көрүнүш болгон. Балет бул кооз бийдин тарыхын айтып беребиз. Каймыл аракеттердин бардыгы кичинекей жаңсолордон тартып, бөлмөнү кыдырууга чейинки жана эмелектерден баштап, юбканын узундугуна чейинки ар кандай кыймыл аракеттер, эрежелердин жана салтанаттардын татаал системасы менен жөнгө салынат. Кылымдар бою ушул сыяктуу ырым-жырымдарды Европа дворяндары колдонуп келишкен. Алар модадан чыгып калса дагы, алардын айрым элементтерин балет аркылуу таанып жатабыз.
Балетто же кичинекей бий деген италиялык сөздөн алынган балет. Ренессанс мезгилинде Италияда ак сөйөктөрдүн топторунда бийлер менен хореографиялык спектакльдер айкалышкан. Адамдарды жүрүм-турумдун жол берилген ченемдерин кабыл алуу менен көзөмөлдөө мүмкүн болгон. Ак сөйөктөр кантип жөө жүрүш жасаш керек, жүгүнүп же бирөөнү колунан кантип кармаш керек деген эрежелер ошондой эле бардык нерсени кийингенден баштап падышанын алдында кантип басып же отурганга чейин жөнгө салган. Убакыттын өтүшү менен балет таануу ак сөйөктөрдүн турмушунун борбордук элементи болуп калды. Адептүүлүк билими сарай кызматкеринин карьерасын чыңдашы же кыйратышы мүмкүн болчу. Ошол кыймылдарынын көпчүлүгү бүгүнкү күнгө чейин балетте колдонуп келет. 16-кылымда балетти Францияга Генрих II падышанын аялы, италиялык Кэтрин де Медичи алып келген. Майрамдык салтанаттар барган сайын укмуштай болуп, андан кийин бий менен коштолушкан. Бий мугалимдери жаштарга асыл кыймылдарды, ошондой эле жалпы тема менен бириктирилген бий элементтерин үйрөтүшкөн. Катышуу эмес, өз алтынча ойноо, кыйла абройлуу болуп, балет театрга мүнөздүү көбүрөөк өзгөчөлүктөргө ээ болду. Көркөм декорациялар жана бир аз көтөрүлгөн аянтча же сахна. Бирок 17-кылымда гана Людовик 14-түн учурунда балет биз билген формага ээ болду. Людовик 14-чү балалык кезинен балет менен алектенген. 15 жашында ал күн кудайы Аполлондун ролунда дебют жасаганда өзүнүн бийлиги учурунда балеттин негизги ролун ошентип аныктаган. Ал ошондой эле падышанын Кудай берген башкаруучу катары идеясын даңазалаган салтанаттуу алтын костюму жана хореографиясы үчүн күн падышасы деген атка ээ болгон. Людовик 14-түн 40 ар кандай балеттерде 80 ролду ойногон. Ал падышалык солист болгондуктан кичинекей жана комедиялык ролдорду четке какпастан финалда башкы ролду ойночу. Ал күн сайын балет менен алектенип, фехтование жана ат минүү менен алектенип, анын үлгүсүнүн аркасында бийлөө ошол мезгилдин ак сөйөктөрү үчүн зарыл чеберчиликке айланган. Бирок Людовик тарыхка өзүнүн негизги салымын бийчи катары кошпостон 1661-жылы балет мектебин же труппалардан королдук сарайдын деңгээлине чейин көтөрүп, Франциянын королдук бий академиясын негиздеген. Ал академиянын директорлугуна өзүнүн жеке хореографы жана өндүрүштүк өнөктөшү Пьер Бошанды дайындаган. Ал бүгүнкү күнгө чейин колдонулуп келе жаткан 5 негизги балет позицияларынын тутумун ойлоп тапкан. Падышачылык музыкалык академиясынын директору Жан-Батист Люлли белгилүү драматург Мольер Бошан менен биргеликте балеттин өнүгүшүнө чоң салым кошкон. 1669-жылы балет академиясы негизделген. Париж операсынын балет труппасы дүйнөдөгү эң эски бойдон калууда. Падыша сарайынан балет театрга көчүп келип, бир кылымдан кийин болгон революция жана реформалардан аман-эсен өткөн. Романтизм доорунун башталышы менен чомоктор жана фольклор балеттин басымдуу темасына айланган. Францияда балеттин таасири азайып калганы менен аны андан ары өнүктүрүүдө башка өлкөлөр, тактап айтканда Россия алдыга чыкты. Бактыга жараша, бүгүнкү күндө көпчүлүгүбүз тойдо бийлөө үчүн татаал кыймылдарды үйрөнүүнүн кажети жок. Людовик 14 мезгилинде ойго келбеген виртуоздукту көрсөтүү үчүн катуу машыгууга аргасыз болгон бийчилердин чеберчилигин көрүү үчүн театрга барабыз. Шаардын көчөлөрүндө социалдык бийлер кайрадан жанданды. Бул топко каалган адам кошула алат. Жергиликтүү танго сүйүүчүлөрү кийинки айда Борбор кааланын ар кайсы жерлеринде бий кечелерин өткөрүшөт. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo querer para hacerme sufrir más. Кумарлуу, сезимтал, укмуштуудай жагымдуу танго. Бүгүн Бишкектин борбору чыныгы Буэнос Айреске айланды. Жана биз сизди ушул ритмди биз менен бирге сезүүгө чакырабыз. El amor que me brindaba, el calor de tu
бүгүнкү танго. Жергиликтүү танго сүйүүчүлөрү коомчулугун өнүктүрүүнү жана кеңейтүүнү чечишти. Эми алар жумасына бир нече жолу Борбор калаанын ар кайсы жерлеринде мастер-класстарды өткөрүшөт. Для того, чтобы Азиялык стереотиптерди жоюу максатында эч жерде коркпой бийлөө, ресторанда, жада калса тоодо кече бийлеп келдик. Би бул жан дүйнөнүн музыкасы. Адам өзүн укканда аны дереси аркылуу билдирет. Би сизди өзүңүз менен таанышууга мүмкүнчүлүк берет. Ошондой эле өнөктөшүңүздү угууга жардам берет. Ансыз би болбойт. Биздин башка өлкөлөрдөн эч айырмабыз жок. Сиз каалаган жака барып, ал жерден танганы таба аласыз. Милонга сөзү менен интернет аркылуу каалаган шаарда танго сүйүүчүлөр чогулуп бийлеген жерди таба аласыз. Аргентиналык танганын кооздугу туруктуу өнөктөштүн кереги жок. Танго бул көтөрүлгөн бут, тиштердеги роза деп баары көнүп калышкан. Бирок бийчилердин ортосундагы социалдык танго анчалык деле байкалбайт. Алардын ортосунда сөз менен айтып жеткирүүгө мүмкүн болбогон көптөгөн кызыктуу сезимдер болот. Сиз жөн гана келип, бейтааныш адамды кучактап, унчукпай маанайыңыз менен Придешь, обнимешь незнакомого тебе человека и узнаешь, как прошел у него день. Тангера аргентиналык танго бийчиси. Бул Тангера Германиядан конок Вольфганг Гейл Кыргызстанга эс алууга келген. Ал бишкектик бийчилер менен таанышып кетүүнү пландабайт. Ага кыздар тизилип турушат. Вольфганг болсо токтобостон бийлеп чарчабайт. Мен дүйнөнүн көптөгөн бурчтарында бийледим. Бардык жерде мендей пикирлеш адамдарды тапчымын. Мага Бишкек жакты. Бул жердин адамдары сулуу жана меймандос. Мен абдан популярдуу тангера болуп чыктым. Уйкуга тыныгуудан тышкары күнү бою бийлегенге даярмын. Бул бий кечеде мырзалар жетишсиз. Ошондуктан айымдар мырзалардын бийин өздөштүрүүдө. Бирок бийчилер бул жерде өнөктөшүн бийде алып барууга даяр болгон мырза пайда болот деп үмүттөнүшөт. Бийчилер көрүүчүлөрдүн көңүлүн алып жатышат. Албетте, бийди сынап көрүүгө даяр тургандар бар. Эгер сиз дагы кааласаңыз, социалдык тармактардан бишкектик тангераларды издеп бийлеңиз. Кийинки видеодо Джан Пьеро Галди жана Лорена Тарантино Ариэля Экалибононун аткаруусунда Кракус Айрес танго фестивалында Польшанын Краков шаарындагы Юлиус Словакия театрында танго бии.
чыгарылышыбыздын аягында сизге ырдестени арнайбыз. Ыр сизге жакшы маана жана позитивдүү энергия алып келсин. Çalındağın sezimde baylar Süyümdü sezdembe kayra Oylarım seni erişip taştap Meni oysuz gitti kayda İzlenip gittim ayran Kaydolan uzayım olup altında Estep kaldım ısımında altında Eken İsten gelme Abaz aldı da bu vakit Makabatım üç becana dolanıp gider Sağa cidden Özüngü dengedim ayga Gömüldü çığlıtkan çayga Sılık sözüm bolup payda Süyüngü tabamın ayla Hemen günlerimdün barın sağa arnağım geldi Carığım ardağım dedim seni Kolumdan karma balıslarga atlanıp men baksam deyim Tübörük kalsam deyim Kalan kızayım olup altında Kaldım ısımında altına eken İsten gitme Yoluna bazaldı da bu bakır Makabatım üç becana dolanıp gider Sağa cidden Gönlümde çığlıtkan çayla Sılık sözüm bolup payda Süyüngü tabama dayla Tabamın ayla Ушундай музыкалык нотада берүүбүздүн дагы бир чыгарылышы аяктайт. Көрүүчүлөрүбүзгө жакшы маанайды жана дүйнөдө болгон бүт жакшылыктарды каалайбыз. Сиздер менен мен Айжамал Мангелди бирге болдум. Түстүү тасма берүүсү. Кош калыңыз.